Bir saat oldu da. Bir saat. Kemen otobüs журнализм болду. Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Мирлан Айталы жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатсыздарбы, жана режиссердук пультта Чынара Асылбекова жана Азиз Чокморовдор иштеп жатат. Урматтуу радио каармандар, бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин сайтында баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланды. Конституциялык кеңешпе анын үстүндө дээрлик 3 айга жакын иш алып барды, бир топ талкуулар болду. Анда президенттик башкарууга ылайыкталып жазылган долбоордо бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары бөлүштүрүлдү. Ал кандай болду? Деги эле Конституциянын жаңы долбооруна ылайык президент аткаруу бийлигин да жетектейт деген маселе бар. Өкмөттүн курамын жана түзүмүн аныктайт. Президенттин администрациясын коопсуздук кеңешин түзөт жана башкарат деп айтылып атат. Деги эле бул кандай ишке ашат, кандай маселелер эске алынды, биз ушул багытта кененирээк сөз кылганга аракет кылабыз. Биздин студияда коомдук ишмер, Конституциялык кеңешменин мүчөсү Максат Чаки бар. Максат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен. Буга чейин дагы ушул Конституциянын долбоорун талкуулоодо же болбосо ушул сиз Конституциялык кеңешменин курамында иштеп жатканда да бир топ маселелерди талкууладык эле. Элден да көптөгөн суроолор түшкөн. Мына эми Жогорку Кеңешке барып, экспертизадан өтүп, ушул азыр дагы ушул Жогорку Кеңештин сайтында турат. Эң негизги маселе ушул Конституциянын жаңы долбоору мурдагыдан эмнеси менен айырмаланат дагы, учур талабына ылайык кандай бизге пайда берет, натыйжасы кандай болот? Ушул жөнүндө кепти баштайлы да. Чоң рахмат. Эми биринчисинен эле ушул Конституциянын буга чейин деле эми балким көпчүлүк жерден уже талкууланды. Мен да бирок азыр кайталап кетейин. Эмне үчүн азыр жаңы биз Конституцияга мукташтык коомчулукта пайда болду? Негизги мен суроого мындай жооп бере турам да, негизги мукташтык бул акыркы биз 10 жылда жашап келген башаламандыкты түзкөн жана эң негизинен жоопкерчиликтен качкан, жоопкерчиликти жок кылган Конституция менен жашап келатабыз. Азыркыга чейин дагы бүгүнкү күнгө чейин. Өзүбүз эле көрдүк, 10 күн ичинде бул Конституциябыз болсо көпчүлүк эле жерден элдин кызыкчылыгын эмес, ошол бийликти бутактарында отурган саясий олигархтардын кызыкчылыгын бир көздөгөн Конституция болду да. Эмне дегенде, алар өздөрүнүн саясий бизнестерин, ошол эле жанагы креслолор бөлүштүрүү, сатуу, эми креслону айтпасам деле мына парламентти барысы эле көрдүк. Мындай эбегейсиз сатып алуучулукту бир мисалы мандат $100,000, $1 миллион акыркы парламенттик шайлоодо $1 миллион чейин чыгып кетти. Эми $1 миллион эмес, азыр жөн 1000 сом карапайым эл таба албайт. $1 миллион кимде бар? Тек гана олигархтарда бар да. Анан ошол олигархты, саясий бизнести жараткан ошол жанагы партиялардын лидерлери, фракциянын лидерлерине бул абдан сонун чоң бир бизнес жараткан, эми жалпактуу менен айтсам бир жыргализмди жараткан бир конституция болду да. Ошонун артынан биз эмне көрдүк? Мына элементарный эле 2020-жыл былтыр тилекке каршы жанагында пандемия болуп, канча деген адамдар өтүп кетти. Ошол кезде бир дагы инсанды, бийлик бутагында турган инсандарды бирөөсүн да биз жоопко тарта алган жокпуз. Мына бүгүн эле гана жоопко тартылып атышат. Мына азыр Садыр Нуркожоевич президент болгондон баштап азыр тергөө иштери жүрүп атат ошол кезде. Бирок ошол 2020-жылы ошол кездеги саясий олигарх, саясий бизнесмендер бийликте отурганда бирөөсү дагы жоопкерчиликке тартылган. Эмне десе, Конституцияда мисалы баарын парламент чечет деп өкмөт парламентке шылтайт. Парламент болсо айтат, кечирип койгула, биз мисалы аткаруу бийлиги бизде эмес, аткаруу бийлиги бизде өкмөткө кайрыла деп коет дагы. Мисалы ошол кезде Абылгазиев, Бороновторго шылтап коет. Алар болсо тиги фракция лидерлерине же жанагы төрагага шылтап коет, парламенттин биз эчтеке чечпейбиз деп, бири-бирине мындай айтканда бир футбол ойношту да. Топту тияка тебишет, бияка тебишет, ортодо топтун ролун ким аткарды? Тилекке каршы эл аткарып калды. Биз мындай айтканда эл топ болуп калдык да. Ал эми президентибиз бул вообще эле башка бир планетада отургандай, мен бул мамлекетке чыкканда тиешем жок, эл кырылып атса дагы, мына акыркы статистика мына 2020-жылы чыккан жок, ошо 2021-жылы өлүмдөрдүн динамикасы статистикасы чыкса, көрсө бизде жыл сайын 500дөн 1000ге чейин бир адам эми өлүп турчу экен да. Мындай динамиканын өсүшүнүн темпи. Эми ар кандай жол кырсыктар, ар кандай себептерге жол кырсыктар болуп кетет же бирдеме болуп кетет, ошодон өсүшүн динамикасы тилекке каршы 5000 10 000 адам ушундай болчу экен да, өсүш.
Ал эми 2020 резко 6,5 миң болуп кетиптир да. Аны ошол кезде Абылгазиев, Боронов, Жээнбековдер жашырууга аракет кылышкан. Булар ойлошкон эми баягы 1000 адам өлдү деп берип койсок эл билбей калат. Эми бизде эми жанагы статистика биздин алсызда эмеспиз да. Анан бирок мына 2021 жыл ошо статистика чыкты, 7,5 миң айырма болуп кеттир да. Эми мейли баягы 500 адам, 1000 адамды алсалалык, күнү баягы жыл сайын баягы динамика ошончо 6,5 миң адам каяктан кандай өлүп атат. Согуш болбосо, Афганистан болбосо кечирип койгуңуздар, эч кандай болбосо, демек ошол пандемияда чыныгы өлүп кеткен адам саны 6,5 миң болуптур. Эми ага ким жооп берет? Эми биз баягы көп мындай сырт жактан албайлы, ошо именно конституция жактан карап көрсөк, о конституция ошол кездеги президентке, өкмөткө, премьер-министрге, төрагага абдан сонун шарттар түзүп бериптир. Кандай абдан сонун шарттар? Ушул жоопкерчиликтен качып кеткенге жооп берген. Мына азыр күнгө чейин бул конституция менен биз буларды жоопко тарта албайбыз. Азыр күнгө чейин, анткени биз азыр жашап атабыз. Ушул болбош үчүн, ушул башаламандык болбош үчүн, жанагы саясий олигархизм, бизнес болбош үчүн, эми мен фамилияларын айтпай эле коеюн, ошол жана парламентке келип отурган ар бир фракциянын жетекчиси азыркы күндө миллиардер. Кыргызстан айтып эле койгон, сырткы Туркияда, Европада булардын 5 жылдыз отелдери бар. Булардын виллалары бар. Булардын мындай айтканда түшкө кирбеген хан сарайлары бар. Бизнестерин айтып эле койгон. Булардын ошол эле Европада завод, фабрикалар бар. Кыргызстанга курбайт, ошол жакта курушкан да. Чет өлкөгө. Чет өлкөгө 10 жылда буларга ошол жыргалып жашап келишкен да. Эми жашыбай эле коек, мурунку эле ажообуз, 3-чү ажообуз Алмазбек Шаршенович Атамбаев мактанып эле келбеди. Мен мультимиллионермин депчи. Мен миллиардермин деп. Мактанып эле келбеди ачык эле. Ар бир жерден өзү президент болуп алып туруп, микрофон менен мен миллиардермин. Эми каяктан миллиардер? Бизнес фабрикасын көрдүңүздөрбү Алмазбек Шаршеновичтин? Мен мисалы көргөн жокмун. 2010го чейин ал минтип деги мына интервьюларын карап көрсөңүз, ошол оппозиция жүргөн кезде, тиги жүргөн кезде минтип айткан сөздөрүбүздү көргөн эмеспиз, мен мультимиллионермин деп. Ошол апрелдик революция болгондон кийин, ушул жаңы ошол кездеги мына азыркы биз жашап кеткен конституция жаралгандан кийин булар ошол мультимиллионерлерге айланышты. Миллиардерге айланышты. Эми мен эгер мамлекетибиз Америкадай, Франциядай, Англиядай, Жапониядай бай болсо, мындай айтканда дүйнөлүк держава, мамлекеттер болсок, анда мейли ишенсек болот эле. Эми өзүбүз мындай айтканда жашаганда эмне? Биз кедей мамлекетпиз. Биз кембагал мамлекетпиз. Эми баягы финансы жактан айтканда да. Ал жактан жакыр мамлекетпиз. Анан бирок могул биздин парламенттин башында, өкмөттүн башында турган эбегейсиз байлар каяктан пайда болуп атат? Мына азыркы эле Абылгазиевдин тергөө иштен жүргүзүп атыптыр, 100дөн жакшы жанагы батир квартираларын алып чыгыш деп. Каяктан бул? Элиң кырылып атса, жутта мындай жанагы үркүндө салыштырмалуу ошондо сыңарлы кырылып атса, сен каяктан ошол кезде байып атасың? Анда кечээ эле 120 миң ПЦР тест келиптир. Россия бизге 120 миң ПЦР тесттир. Эл кырылып атканда мен ошондо билем, июль айында бир ПЦР тест 3 миң сом болот деп. Россия 120 миң ПЦР тест бериптир, 120 миң ПЦР тест бир өзү жок. Көзөн кайын болуп кеткен да. Кыргызстанга кирген, бирок көзөн кайын болуп кеткен. Эми өзүңүздөр өзүңүз 120 миң ПЦР тести 3 миң сомго көбөйтүп коюңузчу. 300 миллион сом. 300 миллион сом каяка кетет? Демек, булар ушул мындай айтканда бул конституцияны башында атайын ушул саясатчылар байыбыз, анан элди жерди эмес, мындай айтканда жоопкерчиликтен качып, өзүнүн кызыгычын көздөйбүз деген бир максатта түзүлгөн конституция болуп калды да. И ошондо конституцияны түзүп аткан эми Атазымын деген киши да айтыптыр да. Мен саясий бизнес жаратам деп ошондо айткан сөздөрү бар да. Эми бул мындай саясий чөйрөдө, тар чөйрөдө бул сөздөр айтылып жүрөт. Мен саясий бизнести жаратам деп айткан. Действительно да саясий бизнес жараттыр. 10 жыл көрдүк. Ар бир шайлоо сайын ставкалар көбөйүп атты. Башында мейли 100 миң доллар болсо, анан 500 миң доллар болду. Мына 6-чы созув келип аткан, ал эми азыркы 7-чи созувка октябрда болуп аткан шайлоодо 1 миллион долларга көтөрүлдү. Мен мындайды, мен ойлойм, даже дүйнөлүк жана бай Россия, Америкада да мындай ставкалар жок да. Ушул жерден суроо пайда болот да, Мирлан. Максат мырза, мына сиз айтып атпайсызбы, дээрлик 10 жыл бою ушундай бир чоң маселе жаралды деп, анан алар жанагындай чоң миллиарддаган кирешелерди алып келген, бизнесин түптөдү. Сиз айткандай ошол чет өлкөлөрдө канчалаган бизнестер жүрүп жатат деп атасыз. Мирлан, демек ушул нерсени сындыруу дагы кыйынга турат го дейм. Эми кандай болот, Кыйынга турат го. Анан буга чейинки дагы сиз айткандай, буга чейинки дагы ажообуз баягы барымтага алынып калды, бир мындай кызыкчылык чөйрөнүн кызыкчылыгын үчүн эле ошо барымтага алынып калды деген дагы сөздөр болгон, расмий сөздөр болгон да.
ушул тууралуу эми азыр мына азыркы ажообуз ошол барымтага алынбаш үчүн ушул президент институту азыркы мына сунушталып жаткан ушул бир өбөлгө түзөбү? Сындырууга, туура айтасыз да, мына 10 жылдын ичинде бизде бир саясий олигархизм тобу пайда болуп калган да. Эми олигархтар ким? Булар миллиардерлер да. Акчалуулар да. Мындай бизнестин артынан миллиардер болгон жок. Бир нерсе алып сатып, мисалы жана Шоро компания. Ишкерлик кылып, Мисалы Шоро компаниянын жетеги жана Раматылык Табылды, Эгемберди Бердигулович ал өзүнүн эмгеги менен жанагы Салымбековдордой мотоцикл менен фляган ташып, смаксын сатып ошентип байыгандар эмес. Мындай тери менен, кара тери менен. Булар бирде күн саясатта, бизнесте болбой, тек гана ушул министр болуп, парламентте депутат болуп ошентип байыгандар. Булар ошолор азыр абдан калыптанып калышты. Булардын саны аз эмес. Булар абдан бер жагы бир 100 менен 200 менен өзүнүн божомолчу топ болуп калды, бир топ эле күч болуп. Албетте алар ошол мындай айтканда майлы сүттү жерде отургандан кийин ушул системанын аркылуу байып атканда булар бергиси келбейт. Буларда күч аябай көп. Кандай жол менен болсо да каршы турууга аракет кылат, Калып калыш керек. Бул системаны сактап калыш керек. Буларда азыр акча да көп. Булардын тарапташтары да абдан көп. Булардын партиялары да бар. Булар азыр да ошо парламентте отурат. Бар деп айтпайм. Айрымдары 120 депутаттын бар деп айтпайм. Көпчүлүгү. Бирок бир 80-90% ошолор. Ошолордун арасында азыр саботаж кылгандар болушу мүмкүнбү азыркы президентке? Албетте, эми азыр мен өзүм көрүп атам, азыр мына Садыр Нуркожоевич келди дагы, бул азыр жаңы конституцияны алып кетет. Жаңы конституцияда ооба бир жагынан көбү коркуп атат, баары президентке биз ыйгарым укуктарын баарын эле берип салсак, бул жанагы мурунку айткандар жана дракон же ханга айланып кетеби, тигиби деген сөздөр. Эми албетте мындай кандай кылбасак рисктер көп. Ошол эле 100% парламенттик конституцияны жаратсак, анда да рисктер көп. То есть мындай айтканда эле бул таза эле жакшы, бул жаман дештен сөздөн биз азыр алыс болушубуз керек. Бирок ошонун башында азыр инсандардан зависит этет да. Инсандар ким туруп атат? Азыр Садыр Нуркожоевич келип атат да, баардык жоопкерчиликти мен алам деп атат. Кет башы менен мен жооп берем деп атат. Мен толук ишенем, мисалы Садыр Нуркожоевич кандай да кылбасын драконгобу же ханга айлана албайт. Мына өзүбүз эле кыргыз мамлекети элди кандай болуп атабыз? Бирди кичине эле эгер узурпация власть өмөк болсо, революциянын аркында эле чабылса болот байлык. Эртең деле кепилди эч ким бере албайт, ошондой эле кайра кыргыз эли көтөрүп. Биз кыргыз элинин ушундай бир уникалдуулугу бар. Биз мындай айтканда башыбызга отургусканга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейбиз бир адамга. Ошол эле Акаев аракет кылды, Бакиев аракет кылды, Атамбаев, Жээнбековдор аракет кылды, бирок баары эле чалып кетип атпайбы? Эл өзү эле чалып кетти. Ошон үчүн бул жерден мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич мына тем более өзү кепилдик берип аткандан кийин биз азыр мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Анан бирок биз азыр көрүп атабыз, тилекке каршы азыр ошол саясий олигархтар, ушул топтор Садыр Нуркожоевичтин үстүндөн бир курчап алып туруп, кайра эле баягы системаны сактап калганга аракет кылып атат да. Эми мейли конституция жактан болбосо дагы, бул жана человеческий фактор деп коет дагы, ушул президентти өзүнүн астына алып калалык. Президентти өзүнүн баягы башкаруу эмеге, өзүнүн мындай айтканда влияниеге, таасирибиздин астына калтыралык деген аракеттер жүрүп атат. Ооба, эми бул түздөн түз барымта эмес, бул саясий барымта деп коюшат болот. Ошол аракеттер болуп атат. Ошол эле мына кечээ жакында көрүп атабыз, анча-мынча жерден. Эми ачыгын айтайын, мен өзүм жеке субъективдүү менин көз карашым боюнча президент анча-мынча жерде азыркы учурда бир подставлять эте тургандай бир подстава, бир аракеттер болуп атат да. Көрүп атат. Эми албетте азыр президент деле каршылык көрсөтөт, бирок мыйзамдан ашып кете албайт. Анткени азыркы конституция боюнча азыркы президенттин ыйгарым укуктары көп жерден кезилген. Мисалы тигини буну кылайын десе кыла албайт. Мисалы ошол эле көптөгөн азыр укуктар парламентте, өкмөттө калып атат дагы. Азыр ички бир саясий тирештер болуп атат да. Ошон үчүн биз азыр мына кечээ кээ бир саясатчыларыбыз мындай айтканда саясий популизмдин артынан бир өздөрүнүн обращенияларын видеого тартып, Садыр Нуркожоевич сен минчиң керек, тигинчиң керек деп атып, мындай требование коюп атпайбы? Эми мейли, эгер алардын сөзүнө макул болуп туруп, эртең президентибиз ошол требованияга кетсе, бул анда конституция бузгандык болуп калат. Бирок азыр биз могу конституцияны жашап аткандай мыйзам чегинде иштешибиз керек. Ошон үчүн мен азыр ойлойт элем, чакырат элем да, биз азыр мына конституциялык референдумга келе атабыз. Буюрса ошол референдумда баягы кыргыз элим өзүнүн добушун берип, мисалы колдосо колдоп, колдобосо колдоп, мисалы анан барып туруп президентибизге ошол жаңы түзүлгөн конституциядан укуктар бергенден анан барып туруп анан ошол требование койсо болот да. Садыр Нуркожоевич сизге бердик,
мына жаңы конституция келди, эми сиз момундай кылыңыз. Ошол эле кадр саясат, ошол эле жанагындай стратегиялык көптөгөн жанагы мисалы чек ара да, тышкы саясаттар боюнча ошондо требование коюп туруп, ошондон анан жанагындай видео обращение болобу, митинг пикет болобу, жөө жүрүштөр болуп туруп, ошондон анан кийин талап кылса, анда ошо мыйзам чегинде болот. Азыр эски конституция менен эле. Азыр эми мына кече жөө жүрүш кылышыптыр, мен да карап аттым Facebook'tan, телевизордон. Эми бул жөн эле бул популизм да. Өздөрүнүн очколорун билет, анткени алар что азыркы конституция президент аны кыла албайт. Билишет 5 колдой. Эми юрист, мен деле юрист эмесмин, юрист болбосун деле мен көрүп атам. Азыр конституция президент эчтеке кылбайт. Ооба, президент чакыра алат. Ошол эле парламентке, өкмөткө кайрылуу иштерин жанагы өзүнүн аппараты аркылуу жанагындай кайрылуу эмелерин чакыра алат. Бирок чечим кабыл алуу рычагтар, полномочия президентте жок азыр. Аны билет дагы, азыр ошол өздөрүнүн жанагы саясий рейтинг көтөрүш үчүн эле кече жанагындай жөө жүрүштөр болуп атат, видео аркылуу кайрылып атат. Эми бул саясий мындай айтканда очко өздөрүнө наработка кылыш үчүн эле. Максат мырза, мына бул жер аянтча да, бул жер мына азыр түз эфир, бизди бүткүл эл угуп атат. Анан сиз жанагы айтып атпайсызбы, субъективдүү оюм деп. Сиз коомдук ишмерсиз, анан ушул подставлять эткен деп, эми жалпак тил менен айтканда деп айтып атпайсызбы? Кайсы жерден подставлять этти, сиздин оюңузча кандай түрдө? Эми баарыбыз эле мисалы президент болуп төрөлгөн жокпуз да. Ооба. Же баарыбыз эле жанагы опыт жана элементарный тажрыйба жана конкурстан талап кылат эмеспи? Опытың болуш керек депчи. Мисалы медицинага врач болуп барам десең, врачемде бир опытың болушун керек деп ошол требовать. Эми баарыбыз андай президенттик опыт кимге каяктан болот? Сиз эртең мисалы президент болуп барам десеңиз, сиз каяктан президент болот? Бара албайсыз да. Эми мен деле эртең Кудайым буйруп бир күнү президенттикке талап кылсам, кайдан менде деле опыт? Эч кимде жок. Ошол эле Садыр Нуркожоевичте азыр президенттик опыт жок. Мына азыр Жангиршет. Ошол эле убагында Жээнбеков, Атамбаев, Бакиев, Акаев, аларда каяктан президент опыт болгон? Анда эч ким болгон эмес. И башында келип атканда аларга кеңешчилер керек болот да. Ар бир тармак боюнча ишенген кишилер. Экономика боюнчабы, мисалы ошол эле коопсуздук боюнчабы, тышкы саясаттар бар. Анан ошол кеңешчилер биринчи күндөрдө ошол кеңешчилерден көп мындай айтканда зависит этти да. Мисалы Садыр Нуркожоевич тышкы саясат боюнча эксперт эмес. Эми анткени ал кишинин тажрыйбасын карап көрсөңөр, эми тышкы саясат боюнча министр болуп иштебесе каяктан? Ошол эле мисалы эртең медицина боюнча же образование боюнча бир реформаларын кылам десем, Садыр Нуркожоевич каяктан ал мисалы тажрыйба да, медицина боюнча врач болуп иштебесе, албетте аны требовать ете айта албайбыз да. Ошол жерден ошол кеңешчилер көрсөтөт. Анан кече жакында бир-эки кадамдарын байкап калдым. Мисалы ошол эле кайрылуулар да. Мен жеке ойлойм, менин жеке оюм, мисалы бул жерден ошо жана пресс-службанын абдан мындай чабалдыгы болду да. Пресс-службанын балким мындай бир тажрыйбасы жетпей калды, президентке бир туура эмес бир кеңештерди берип коюп, улам сайын жанагындай интервьюларды уюштуруп, эми майда чүйдө бир майда барат ишке аралаштырып коюшту да. Президент албетте жанагындай стратегиялык гана комментарийлер бериш керек эле, бирок бул жерден пресс-служба өзүнүн милдетин аткарбай, ошол милдетти президентке берип, ошол жакта мен ойлойм бир чабалдык болуп калды. Анан кадрлык саясаттан эми ар ким ар кандай айтат, албетте президент ар бир адамды билбейт, тааныбайт. Жок, жанагы интервьюсунда айтпадыбы өзү деле. Мен ишенген кишиме тапшырсам, ал барып тиги кишиге жолук деп айтсам, ал барып жок, ал кишиге эмес, башка кишиге барып жолугуп, анан ошол жерден чыгып кетти көп нерсе депчи ошол. Максат мырза, мына Мирлан дагы ошол мындай азыркы кырдаал жөнүндө басым жасап атат окшойт. Негизи эле азыркы учурда мезгил ошону талап кылып атпайбы? Мисалы президенттин өз оозу менен айтып койгону да жакшы бир чети, баягы элде мындай бир күмөн саноо болбош үчүн. Дагы бир маселе да, жана сиз ошо олигархтар, жанагындай бир саясий күчтөр жөнүндө айтып кетпедиңизби? 10 жыл бою ушундай майкөл сүткөлдө туруп, анан аны бир заматта сындыруу оорчулугу жөнүндө айтып атасыз. Ошол эле учурда конституция өзгөргөндөн кийин жоопкерчиликти алганы жатпайбы президентчи? Буга чейин жоопкерчилик жүктөлбөгөн болсо башка президенттерге, ошол жоопкерчиликти мен алам дегендин өзү да бир чоң чечкиндүү кадам катары бааланат да бүгүнкү күндө. Кандай дейсиз? Жоопкерчиликти алуу дагы бул оңой нерсе эмес болсо керек. Биз эми кыргыз эл менталитетинде кичине эсепке алып коюш керек. Биз абдан курч элбиз. Эми өзүнүн эле менталитетибиз карасак, тарыхта биз жоокер аскери, биз мындай айтканда бир хандардын же падышалардын астында жашап көнгөн эмес экенбиз да. Биз сразу эле мындай айтканда башта чачал десе баш ала тургандай элдербиз да. Анан
ошол учурда бүт могул саясий системанын ичинде карасаңыз, бир дагы министр, депутат же ошол эле премьер-министрибиз буга чейин жоопкерчиликти алабыз деп эч ким айткан эмес. Бул жерден бир гана ошол азыркы бир инсан чыкты, бул Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүн алам деди. Эми алам дегенде албетте элдин баары тең ошол кимден требовать этебиз, ошол албетте Садыр Нуркожоевичтен требовать эте алат экенбиз деп туруп азыркы учурдан кээ бирлер эми түшүнбөй чабуулдарды кое башташты да. Чабуулдар. Бир жагым аларды албетте алардын конституциялык укугу аларында требовать эткен. Биз аларды биздин жарандарыбыз дагы азыр сын такпашыбыз керек. Алардын деле өзүнүн балким жарандык жактан ушундай сунушпат. Анан бул абдан жоопкерчиликти алган нерсе ошо мамлекетте ар бир боло турган, мисалы бала бакчадан баштап тигил сырткы саясатка чейин толугу менен жоопкерчиликти алам деп аткан бул абдан чоң бир, мен ойлойт элем, бир кадам да. Мисалы сиз же мен ага бара албайт элек азырчы. Мен деле мисалы мамлекеттик масштаб эмес, бир структураны, ведомствону азыр мага тапшырса, мен ошонун ичинде жоопкерчиликтин алыш үчүн деле мен үчүн абдан оор жүк. Бир эле ведомствону, а тут ойлобойсузбу, мамлекеттик масштабта бүт облустарда ар бир жарандардын көйгөнү чейин, баарына чейин мен өзүм алам деген бул абдан бир чоң маселе да. Мен ойлойм бул мындай нерсеге ар бир буга чейин мен өзүмдүн мындай айтканда памятимди алып көрсөм, бир да президент анда барган эмес. Бакиев барган эмес, Акаев барган эмес. Мына азыркы Жээнбеков менен Атамбаевдин тарапташтары абдан активдүү болуп атат. Мен аларга айтат элем, сиздердин ошол жактырган Жээнбековуңар да, Атамбаевуңар да ага барган эмес. Тескерисинче алар качкан. Алар тескерисинче ошол эле Жээнбеков 3 жыл башкарды, 3 жыл оозуна суу куюп алгандай эч кимде аны укканда жокпуз. Көшөгөнүн артында дегендей, э? Бекен эле жашын эле резиденциядан чыкпайт, ак үйдөн чыкпайт, ошентип эле отура алды. Алмазбек Шаршенович тескерисинче эле жанагы оозунан келген баарын отоп эле жатты дагы, бирок бир дагы бизде болуп аткан көйгөй маселени чечип, мындай айтканда жоопкерчилик өзүнө алган жок. Тескерисинче ал кайра өзүнүн оппоненттерин анын баарын жүктөп, өзүн жанагы өкмөткө, парламентке жүктөп эле ошентип эле келишти. Азыркы учурда мына Садыр Нуркожоевич полностью сала сатат дагы. Эми бүгүнкү күндө ооба азыр требование койсок болот, бирок референдумду өткөрүп, анан барып ыйгар мукунду өткөргөндө биз толук кандуу мыйзамда чегинде берилгенде биз требование кылсак болот да. Бирок ал киши дагы мен адан качпайм, мен баарына жооп берем деп атат. Мен ойлойм бул азыркы учурда биз именно ушу бизге керектүү, биз күткөн мындай айтканда бир структурадагы, конституциядагы президентте келип атат. Бул президент анын аткаруу бийлиги жөнүндө болду, анан парламент деген дагы маселе бар, Мирлан. Парламенттин ролу кандай болот? Парламент ушундай эле калып калабы же сапаттуу, бир потенциалы күчтүү парламент келеби деген дагы талкуу жаралып атпайбы? Парламенттин бул конституцияда биринчисинен эч кандай укуктары чектелген жок. Буга дейин да кандай болсо, бул конституцияда укуктары толугу менен эле ошол сакталды. Мыйзамды да чыгара алышат, булар бүт толугу менен ошо негизги парламенттин максаты эмнеде? Парламенттин негизги максаты бул мыйзам чыгаруу. Бизде мамлекетте ошол мыйзамдар аркылуу бүт шарттарды өнүүгө түзүп берүү. Тилекке каршы азыркы биздин конституцияда 2010-жылдын апрелчилеринин кабылган конституциядагы парламентке булар мыйзам чыгаруудан тышкары аткаруу бийлигинде берип салышкан. То есть булар өкмөттү да түзүп алат, ошол өкмөт аркылуу өкмөттү ким мисалы өкмөттү силерден бизден түзбөйт. Булардын өзүнүн арасынан түзүшөт да. Ар бир фракция жанагы өз кишилерден, өз киши жанагы креслолорду, ведомстволорду бөлүшүп алганда, мисалы айыл чарба министр сеники, министр экономика сеники дейт да, анан ар бир фракция, мисалы баланча фракция ошол министр экономика өзүнүн депутатын чыгарат же өзүнүн инсан чыгарат да, жана партия мүчөсүн ошону же министр кылат. Тиги болсо өзү министр кылат дагы, эл мындай айтканда чектелип калган да. Ошонун айынан мыйзам чыгарбай эле албетте интрига менен эле бул жерде конфликт интересов деп коет. Мисалы эгер ошол фракцияга министр ошол жана экономика министрлиги берилип аткандан эми кечирип коесуздар, же жол жана транспорт министрин алайык да. Ал жерде эбегейс деген тендерлер бар. Миллиард деген жол салуу тендерлер бар. Ошол эле жана Кытайды көрүп атпайсыздарбы? Жол салууга бизге канча деген миллиард долларларды берип атышат. Эми ошол фракция бул жерден мындай айтканда өзүнүн жеке кызыкчылык пайда болуп атат да. Биз ошол жерге өзүбүздүн министрибизди коелук дагы, ошол тендер аркылуу өзүнүн жана компанияларын өткөрүп туруп тендерлерин бизнес кылайык деп. Депутаттардын көпчүлүгү бизнесмендер. Алардын курулуш компаниялар кимдики? Ошол депутаттар. Соответственно, ошонун артынан эмне болуп атат? Бул жерден конфликт интересов мындай пайда болуп атат да. Алар өзүнүн ушу министрлерин транспортко коет да, ал аркылуу жана тендерге өзүнүн компанияларын киргизет да, мына, пожалуйста, саясий олигархтар ушинтип пайда болуп атат. Эми азыр ошол жок болуш үчүн азыр биздин жаңы түзүлгөн комиссияда
жогорку кеңешке бирден бир негизги гана ошол эмне үчүн түзүлгөн жана максаты эле калтырылган да. Бул мыйзам. Пожалуйста, мыйзамды түзгүлө. Бул жерден эч кандай мындай айтканда өбөлгө же чектөө коюлган жок. Каалашынча ошол регулировать эткен мыйзамдар баарын мамлекетке, элдин кызыгы үчүн түзгөн мыйзамдар жараткыла. Бүт баары тең шарттар түзгүлө. Бул жерден эч кандай даже керек болсо жана зарплаттарына чейин эч кандай мындай айтканда өбөлгө түзүлгөн жок. Бир гана саны кыскарылды, 120дан 90га кыскарылды. Анан ошонун ичинде жана керек болсо буга чейин айтылып келбеди эле, баланчысы партийный болот, баланчысы одномандный. Биз Конституциялык кеңешме аны, например, биз андагы киргизген жокпуз. Биз аны ошол жогорку кеңештин азыр өзүнө калтырдык да. Конституциялык мыйзам катары кабыл алсын деп, өзүңөр баягы булардын дагы мындай айтканда конституциялык нормалары, укуктар бар да. Силер өзүңөр ошону чечип алгыла да, биз бир гана санын эле кыскартып коет, 90. Ал эми канчасы одномандатный болот, канчасы партийный болот, силер өзүңөр чечип алып, биз азыр ошондо өткөрүп бердик да. Анан бирок өкмөттү түзүү биз президентке өткөрдүк. Себеп дегенде жоопкерчилик кимде болот? Президент болот. Мен ойлойм, бул абдан туура азыр схема болду да. Мен жөнөкөй жалпак тил менен айтканда абдан жакшы схема, структура болду. Парламент конкретно мыйзам түзөт. Биз мыйзам боюнча парламенттен сурайбыз. Ал эми аткаруу жактан президенттен сурайбыз. Ал эми азыркы конституция боюнча же мыйзам жагынан да тигден сурай албайбыз, же аткаруу жагынан да сурай албайбыз. Башалмандык какой-то бир система болот. Анан дагы бир сунушталган ушу демилгеленген пункттардан эң башкысынын бири элдик курултай. Ошо элдик курултайдын ролу кандай болот? Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Эми элдик курултай азыр жаңы бир кадамга биз кетип атабыз. Бул менин түшүнүгүм боюнча, жалпак тил менен айтканда, бул элдик өкүлдөр жана СНП деп коет эмес, Совет народных представителей мурда ошо болгон эмес, двухпалатный верхний палатанын бир прообразы болуп атат да, прообразы. Жыл сайын курултай эл өкүлдөр чогулат. Ал жерден ар бир маселе боюнча президенттин аткаруу жанагы жогорку кеңеш боюнча баарын тең иштерин карайт дагы, анан өздөрүнүн рекомендацияларын берет. Мен ойлойм, буга чейин андай эч болгон эмес. Ооба, конституцияларда курултай каралып келген, бул бирок жөн эле бир коомдук эле бир орган карап келген. Ал эми азыр булар курултай бизге рекомендация бере алат да. Ар бир өкмөткө болобу, парламентке болобу, президентке боюнча бул ишиңер момундай жактан алып кеткиле, мындай жак алып кеткиле. Мен ойлойм, бул абдан жакшы бир прецедент болуп атат азыркы учурда. Буга чейин Садыр Кожоевич өзү айткандай, биз элди сыртка чыдап койбошубуз керек. Мисалы, буга чейин жогорку кеңеш кандай болду? Жана парламент партиялар өздөрүнчө бир топ болуп эле элди сыртка кагып салышкандагы баарын өзү чечкен. Азыркы учурда азыр эртең бүрсү күнү Бишкектин же шаарлардын мэрлерин шайлоо азыр жогорку гор кеңештерин шайлоо мыйзам эмеси келип атат, шайлоосу келип атат. Ал жерден эл опять же шайлай албайт да. Ал жерден опять же ошол эле партиялар, Бишкектин мэрин партиялар гана шайлайт. Мисалы, сиз мен Бишкектин жашоочулар катары биз мэрди шайлай албайбыз. Көрдүңүзбү? Ал жерде опять же ошол эле жана Бишкектик жана городской кеңеште олигархтар отурат, бизнесмендер отурат, ошо жанагы Бишкекте жана канча деген заңгараган элиткалар курган. Ошолор өзүнүн ылайыктуу мэрди шайлайт. Ал мэр эмне кылат? Эртең келип туруп мага участогун сатып бересиң же минт бересиң десе, жок дей албайт, дей албайт. Көрдүңүзбү кандай система болуп атат? Мүмкүн алдын ала деле сүйлөшүп алышат. Мен доошумду берем, сен мага. Эми ошого биз кантип влиять эте алабыз? Ал үчүн анда Бишкектин курултайы болуш керек. Бишкектин курултайы болуш үчүн биз келип туруп анан ошол жанагы партияларга, ошо БГКга биз влиять эте алабыз. Ошондо сыңар болуш үчүн азыркы учурда мына ушул курултай системасы кирип атат. Жыл сайын чогулат дагы. Эми биринчисин албетте президент созыв кылат, бирок калгандарын ошо бүт биринчиден баш тышкары 2, 3, 4, 10, 20, 30, 1000-чисин курултай өзүн созуп кылат дагы, анан ошол иштерин баарын карайт да. Мен ойлойм, бул элдик түзмө-түз бир башкарууга башаты дейм да. Эми албетте биз азыр ошону куруп келатабыз. Толук кандуу биз жанагындай Совет народных представителей сыяктуу азыр биз кура элекпиз, бирок башаты десек болот да. Мен ойлойм, бул абдан жакшы бир кадам да. Бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсыздарбы? Бишкектен Элимбек Төрөкан. Угуп атабыз сизди. Бүгүнкү күндө конституцияны кабыл алуу жөнүндөгү маселе кеңири талкууланып атат. Эми мурунку конституцияда эле ката боюнча 10 жыл бою иштеген эл өнүгүп аткан. Эми жаңы конституция кабыл алууда дагы бир топ аракеттер болду. Бирок ал жерде адамдар өзүн көрсөтүү үчүн көбүрөөк аракеттенди, элдин проблемасын чечүүнүн үстүндө эмес. Эми кабыл алынган конституцияга көз жүгүртсөк, мисалы эмгектенүү укугу, эс алуу укугу, жана ошондой эле жеке адамдардын кеп башына тиешелүү коопсуздугун сактоо маселеси, мындай маселелер каралганбы, каралган эмеспи? Талкуулаганыбызга кандай деңгээлде каралган? Андан кийин айта турган маселе, мына бүгүнкү күндө конституцияда кабыл алынып атат,
министрликтерди бириктирүү маселелери бул маселелерден мурун айтылып келген. Бул жаңыдан чыга калган жаңылык эмес бул. Биз мурун борбордон четтебиз деп сунуш кылып келгенбиз. Бул маселе жөнүндө дагы. Андан кийин эми бүгүнкү күндө кабыл алынып аткан конституциянын негизинде мына жумушсуз калып аткан жанакы бекерчи болуп кала турган келечектеги министрликтеги кызматкерлердин абалы кандай болот? Алардын маселелери кандай чечилет? Же жумушсуз болуп миграцияга кетишеби? Алимов. Рахмат. Рахмат. Биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бул жана социалдык маселелер болду. Эмгек, мисалы саламат сактоо, өргүү маселелери. Аны баары тең Конституцияда каралган. Конституциядан бизден бирден бир пункту биз социалдык мамлекетпиз деп. Ооба. Ошо Конституцияда социалдык тармакта Конституция биз катары түзүлдү дагы. И ошо биздин баш мыйзамда өзү да ошо социалдык деп жазылган дагы. Анан бүт жана социалдык жактагы коргоо беренелер баары тең толугу менен сакталды, андан тышкары да бөлүнүктү. Буга чейин өргүү маселе, эмгек жанагы укук эме коргоо маселелери тең, ошол эле жанагы медициналык кызмат берүү, жанагы биздин жанагы уязвимый слойлор бар эмеспи, пенсионерлер тиги буларга бекер медицина, анын баары тең каралганда, баары тең сакталган. Бул жерде мен Байкебизге айтып кеткем, эч кандай адан камсанабаңыз, биз социалдык мамлекет, бул баш мыйзам, социалдык баш мыйзам катары иштелип чыкты дагы. Сиздердин ошол өргүү медициналык жактан, жөлөк пул жактан бүт баары тең толугу менен сакталды. Бул бир. Экинчисинен эми жанагы бүгүнкү кече жакында болуп калган аткаруу бийлигинин ичиндеги, өкмөттүн ичиндеги реформалар бул азыркы конституцияга эч кандай тиешеси жок. Анткени жаңы биз иштеп чыккан конституция кеңешме азырынча кабыл элек. Бул эски азыркы биз жашап жаткан конституциянын тармагынын ичинде болду. Бул өкмөттүн ичиндеги бул азыркы келген премьер-министр Улукбек Мариповдун мындай айтканда реформасы катары карасак десек болот. Бул эми реформа эмес, бул өкмөттүк ичинде оптимизация болду да. Эми чыныгы реформа биз күткөн бул жанагы бир министр, эки министрди кошуп койгон эле эмес. Бул толугу менен мамлекеттин структуралык жактан, башкаруу системалык жактан, биздин мамлекеттин экономика, социалдык жактан бул чоң реформалар буюрса жаңы конституция кабыл алгандан кийин биздин президентибизге биз баардык жанагы керектүү, баардык эмес, керектүү полномочиялар өткөрүп бергенден кийин анан барып ошондо башталат да. Азыркы учурда бул жөн эле оптимизация. Эми албетте бул да керек экен, бунусу да болбойт экен. Эми азыр буга чейин 24төн ашык ведомство болсо, азыр мына 12ге кыскарды. 12 кыскарды. Эми бирок азыр тотальный элдин баары тең мамлекеттик кызматчылар баары жумушсуз калды деп мен адан алысмын. Алар баары көп жумушсуз калган жок. Бирок эми албетте могу жаңы конституциядан кийин балким ошондо ооба жумуш санына чейин кыскарылат. Бирок мен ойлойм, ошол кезде ар бирөөнө мамлекеттик жактан компенсациялар берилет, балким жеңилдетилген кредитлер берет, өзүнүн бизнесин ачуу боюнча, өзүнүн жумушчу орун табуу боюнча, ошондой кредиттер болобу же мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Өндүрүштү, өнөр жайды мындай бир күчтүүлөсөк, анда жумуш орундары да пайда болот деген маселе бар да. Албетте, эми Садыр Кожоевич өзү эле айтып келип атпайбы, биз негизги басымды ушул экономикага коебуз депчи. Ошол сырттан көптөгөн инвестициялардын азыркы учурда президенттин астында агентство, жанагы инвестиция агентство түзүлүп атат. Мен мисалы анда туура көрдүм. Себеп дегенде канча мына 5-6 жыл ошол өкмөттүн астында ал инвестиция агентствосу иштеп келди дагы. Эми чын айтканда бир алыктуу бир результатты көрсөткөн жок. Статусу жогорулап атат. Президенттин астына келгенде президент өзү экономикага жооп берип аткандан албетте анын инструменттери, рычагдары болуш керек да. Сырттан инвесторду тартып келген. Азыр мисалы чын ачыгын айтканда мына инвестор келет, мисалы сиз миллионер болсоңуз келет дагы, сиз айтасыз, хорошо, мен могу заводун ачып берейин, мен ушунча миллион долларымды Кыргызстанга влашт этпейм, бирок ким мага гарантия берет дейт. Эртең келип туруп бирөө мисалы захват кылып рейдер кылып алып кетпейт же бирөө келип туруп басып кетет. Ким дейт дегенде премьер-министр кыла албайт. Азыркы конституциячы мына өзүңүздөр көрүңүздөр, премьер-министр өзү качып жүрөт. Төрага кыла албайт, парламентке алда качып жүрөт. Мен ага эч кандай тиешем жок. Президент болсо вообще эле башка бир планетада жашап аткандай болуп көрүнүспү? А эгер мына жаңы конституция боюнча Кудайым буйрса ошол инвестор келгенде президент өзү лично айтат да, мен сизге гарантия болом. Мен анткени экономикага жооп берип атам. Ар бир сиздин инвестицияңыздын ар бир тыйыны кыргыз мамлекетке влашт этилгенден кийин ошол эффективдүү иштеп кетиш үчүн анан жанагындай налоговый келип тийише берип, жана Финпол келип тийише бергени, ар кандай жанагындай чиновниктер келип тийише бергени, ошол болбош үчүн мен сизге гарантия берем дейт дагы, баары мыйзам чегинде. Анан барып туруп чын айтканда инвесторлор көбүнчө ошол гарантияларга ишенишет да. Конкретно бир
мындай айтканда мамлекет башчысы гарантия берет экен, негизинен ингибистер ошого. Бул мындай айтканда мурда жанагы мамлекеттик өкмөттүк гарантиялар берилчү эмес беле. Бирок эми азыр биз өкмөттүк гарантиялар бере албайбыз, себеп дегенде биз ага мораторий жарыялаганбыз дагы. Бул жерде бир личности бир гарантия болуп атат да. Бир мамлекет бутактын институттары бир берип аткан гарантия болуп атат. Бул это президент. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Телефон студиянын телефон номерлары 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Бизде эки телефон чалуу бар экен. Кабыл алабыз. Дароо кабыл алып коелу экөөнү тең катары менен. Саламатсыздарбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Угулуп атабы? Ооба, айтыңыз. Мен бул президенттин полномочиясы абдан эле жогору болуп атпайбы азыркы конституцияда. Анан кийин ошого противовес кылып импичмент маселесин мындай кылса кандай болот? Жогорку кеңештин 3/2 импичмент жарыялаганда 3/2 макулдугун берсе, анан кийин жанагы кезексиз курултай чакыртса, курултайдын рекомендациясы дагы президент кетсин деп эме кылгандан эле прокурордун согласиясы жок эле туруп, ошол президентти кызматынан алса, импичмент объявить этсе, ошол туура болобу дейм да. Бул жерде биринчиден мындай тең салмак болот эле да, президент эл менен эсептешет эле. Анан прокурорду бекиткенде президент сунуштайбы же жогорку кеңеш сунуштайбы чыгып чогулуп бекитсин. А бирок прокурорду жумуштан алган маселеде дагычы жогорку кеңештин 3/2 анан кийин курултай чогулуп туруп алса прокурорду, ошондо прокурорго дагы президент зависим болот эле да, өзү бекитет эле. А бирок кызматтан президент ала албагандай болсо, анан жанагы жогорку кеңеш анан кийин курултайчылар барып туруп президент туура эмес иштеп атат, законго туура эмес деп алып койгондой болсо, бул жерде прокурорду аралаштырбай туруп элечи, прокурорду кызматтан только ошол жогорку кеңеш анан кийин курултайчылар алгандай кылып койсо кандай болот? Рахмат. Кийинки угарман. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Бериңиз сурооңузду, бериңиз. Мен Тегерандан чалып аттым эле. Мындай да эми бул президентибиз менен таасирипке Кудай кут берсин. Жакшы мындай неметип баратат. Бирок 1-2 жылча мындай кичине неметип турушубуз керек, эл журт кайтарым. Турмушубуз жашоо оңолуп кетер деген багалдым. Анан мен могу Миспек шаарынан эми айтарым. Алимов деген такай эле суроо берет. Көпчүлүгү туура кишиники дагы. Сиз дагы бересиз дайыма. Бериңиз сурооңузду, угуп атабыз. Мен деле берем. Сурооңузду бериңиз. Ошон экинчи жолу ватандаштарда мен министрликтер менен кеткен тигибулар, баягы бөлүп алган байлар жумушсузга эмне болот деп жаны кейит да. А биздин мигрант тиякта келип жүргөндөрдү ойлобойбуз. Анан кийин эми аларды азыр кусуп берген күндө дагы небере чөбөлөрүнө жетет тиги. Коррупциянын схемасын эсак түзүп коюшкан алар. Сурооңузду берсеңиз. Сурооңузду берсеңиз. Рахмат. Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Уланта берели. Биринчиден суроо жооп койсом, ооба азыр импичмент процесси боюнча абдан көп талкуулар коомчулуктарда жүрө баштады. Азыр мына биз конституциялык биз кеңешче биз коомдук органбыз да. Биз мисалы бул конституцияны кабыл албайбыз. Биз иштеп чыктык, биз бердик. Азыр коомдук талкууларга да коюлду, жогорку кеңешке да кетти. Долбоордо бар бирок бул маселе. Долбоордо бар, ооба, импичментте бар. Эми ошонун механизми ооба, албетте, мисалы бирөөнү бул жактырат, бирөөсүн жактырбайт. Эми мен азыр бул жерден кыска эле жооп берип коеюн. Азыр мына азыркы учурда азыр коомдук талкууларга коюлду. Азыр ар бир жаран депутаттар эле эмес, жогорку эле эмес, ар бир жаран ушул процесске конституциялык азыркы проектке долбоорго өзүнүн өзгөртүүлөрүн киргизгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер сиздин азыр да сиздин дагы механизмиңизди мен деле туура деп ойлойм. Ошоңузду сунуштасаңыз, кат түрүндө сиз жогорку кеңешке жөнөтүп,
ошону азыркы учурда мына как раз сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Эми мына конституциянын долбоору парламентте турат. Бул эми канчалаган сын пикир угуп келген парламенттин көз каранды болот экен да, мындайча айтканда. Бирок долбоордо жогорку кеңешке президентке импичмент жарыялай турган укук берилген, Ошол эле учурда президенттин жогорку кеңешти таратканга акысы жок деп турат. Ушул нерсени айрым эксперттер тең салмактуулук катары карап жаткандыгы дагы бар, уланта берели. Эми жогору айтып көрбөдүмбү, биз дагы жогорку кеңеш жанагы президенттик укуктарды президент көрүп эле биз абсолютно жанагы буга чейин айтып кетишпейбиз, мисалы конституция хан депчи. Эми ошондой болбош үчүн биз көпчүлүк деген ушул укуктарды жогорку кеңешке калтырдык. Азыркы учурда эле мисалы бир гана балким өкмөт деле түзө албайт. Мисалы бир чоң айырмасы да, өкмөт деле түзө албаса, бирок рекомендация бере алат. И жана согласие жогорку кеңешке деген да пункт бар. Жогорку кеңештин макулдасуу менен пункт бар. Ошол да калтырылган. Ал эми негизги жогорку кеңештин парламенттин бирден бир миссиясы, милдети эмне? Бул мыйзам чыгаруу. Ошол мыйзамдын ичи менен эле жогорку кеңеш көптөгөн нерсени регулировать этип коет. Көп нерсени жолго салып коет. Биз ошон үчүн бул жерден биз айтып кеттик, парламентаризмдин негизги биз идеологиясын калтырдык, сактадык. Биз таза эле парламентизм кетип калган жокпуз. Ошон үчүн бул жерден ошол эле импичмент маселеси боюнча болобу, ошол эле өкмөттөрдү шайлоо жагынан болобу же башка жактан болобу, жогорку кеңеште бүт полномочиялар көп жерден сакталып калды азыркы учурдачы. Анан бирок негизинен ошол аткаруу бийлиги жагынан, жоопкерчилик жагынан биз бүт көрүнүсө ошол президентке бердик да. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Биз социалдык тармактарда дагы түз эфирдебиз. Биринчи радио баракчасына кирип биздин видеону көрсөңүздөр болот. Бул жерде бизге бир комментарий келиптир да. Максат мырза, сизге суроо дейт Абдыкар Рустамов аттуу колдонуучудан. Президентибиз Садыр Жапаров ант бергенде сиз айтып жаткан сапатсыз конституцияга кол коюп ант берди дейт. Бул жагы кандай болуп калат дейт. Эми мындай да ант берип атканда жагабы жакпайбы, бирок бир действующий конституцияга ант берип кол бериш керек да. Мисалы ошол эле бул баягы символикалык нерсе катары да, эми бул бир жагынан мыйзам да азыркы мыйзамдан чыгып кетпешибиз керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок действующий конституция мыйзамга баш ийишибиз керек. Ооба, биз ал мындай айтканда эффективдүүлүгү жагынан же туура жагынан бир топ кыйла азыркы конституция суроолор жарап атат. Бирок биз мыйзам чегинде баарын кылышыбыз керек. Азыркы биздин президентибиз ошонун баарында баш ийип, азыркы конституцияга кол этип антын берди. Буга чейин деле мисалы убактылуу өкмөттү деле карасап турсаңыз, алар деле Бакиевдин жазган конституциясына ошол эле жана Атамбаевдер, ошол кездеги Текебаевдер, Роза Отунбаевалар, алар дагы ошо Бакиев жазган конституцияга туруп ант беришкен. Ошол эле Бакиев тиги Акаев жазган конституцияга ант беришкен. Эми биз мыйзамдыкты да сакташыбыз керек. Азырда Садыр Нуркожоевич толугу менен мына эмне үчүн парламентти тараткан жок. Мисалы мен деле бул парламентти сыйлабайм. Эми ар кандай жанагындай коомчулукта кайманаттар менен атап атабыз, бул деле жөнүнө чыккан жок, бул кайманаттар. Бекер чыккан жок. Анткени бул действительно 6-Созов толугу менен өзүн дискредит этишти. Булар мындай айтканда элдин кызыкчылыгын көздөй, мен жогоруда айткандай бир саясий олигарх топторунун да кызыкчылыгын көздөгөн ошо парламент болуп калган баарыбыз көрүп калдык да. Бирок аларды да кетирген жок. Мисалы убактылуу өкмөт апрелчилер карап турсаңыз, парламентти толугу менен таркатып салышкан. Бийлик бутактарын бүт жанагы сот система бүт баарын тең толугу менен таркатып салышкан. Ошол кезде бизде мамлекетте апрель революция деген мамлекетте бир дагы акасына айтканда ыйгарым укуктуу бир бийлик бутактар калбаптыр. Мыйзамдуу, Мыйзамдуу бир 10 кишиге эле жанагы келип отуруп эле биз бийликте отуруп калышкан да. Буну эмне деп коет? Бул саясий каракчылык деп коет да. Ал эми Садыр Нуркожоевич саясий каракчылыкка барган жок. Парламентте да сактап калды. Өкмөттү да сактады. Ошол жадагызына президентибиз дагы ошол кездеги Сооронбай Шарипович анын да кетирген жок. Мыйзамдуу баарын ошол кезде калтырды дагы. Биз мыйзамдын үстүндө иштеп туруп, ошо конституциянын аркылуу туруп жанагы передача власти болсун деген идея лозунгмен келди. Мен буну абдан туура деп ойлойм. Ал эми апрельчилерди карагылачы, убактылуу өкмөттөр эмне кылды? Баарын тең жана балта чапканда чабып салышты дагы. Ошол кезде Кыргыз Республикасы мындай айтканда де юра юридически Кыргыз Республикасы не существовало, орусча айтканда. Кыргыз мамлекети болгон эмес, анын эмне дегенде бийлик болгон эмес, же парламент болгон эмес, же өкмөтүбүз болгон эмес, и президент да болгон эмес да. Анан бир 10 киши отуруп эле декретти ачып коюп туруп, мынакей декрет менен биз башкарабыз деп туруп, анан декрет менен башкаргандан кийин бул мен саясий каракчылык дейм да.
эми азыркы подходу саясий Садыр Нуркожоевский абсолютно башка болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле азыркы мына конституцияга ант бергенде эле туура болду. Азыркы могу алтын созуктук эми бизге жагабы жакпай ооба жанагындай депутаттар болуп калды, бирок жага жакпай ошол парламент сактап калганда болду, туура болду да. И ошол дагы президенти да сактап туруп, мыйзам чегинде өзү отставкага өзү кетти дагы, отставканы анан кабыл алды дагы. Мен ойлойм, бүт мыйзамдар азыркы конституция боюнча баары каралды. Бул эч кандай саясий каракчылык да эмес, бул басымдуулук жанагы басып алчулук да эмес дагы. Бул бүт бартың законность жанагы конституционность бүт бартың сакталды. Мен ойлойм, бул жерден эч кандай бир доматты Садыр Нуркожоевичке эч кандай келтире албайбыз да. Максат мырза, буга чейин дагы канчалаган талоочулар, эксперттер, коомдук саясий ишмерлер ушул азыркы сиз айткан ошо мыйзамдуу келген, бирок ошондо дагы бир чечкиндүү кадамдар жасалып жаткандыгына баа берип жатышканда, бирок биз ушул маселе менен маекти баштадык эле, жана ар кандай тоскоолдуктар, буттосуулар, мындай толук кандуу иш баштала электе эле көп бир талап коюулар, бул дагы ишке алдыга кетирүүгө, алдыга жылдырууга бир өзүнүн таасирин тийгизет да, кандай болгон күндө да. Анан ушул жагынан бир саясий компромисске келүү дейбизби, же өз ара түшүнүшүү дейбизби, же болбосо бир калыптануу учуруу дейбизби, албетте ал узакка созулбаш керек. Ушул нерсени кантип өткөрүшүбүз керек? Мисалы кайра эле карама каршылык боло берсе, кайра эле тоскоолдук боло берсе, мүмкүнчүлүк берилбесе, иш дагы токтой берет да. Эми кечээ жакында биз баарыбыз көрдүк, бир саясий топтор өздөрүнүн мындай айтканда кызыкчылыгын көздөгөн, мен ушундай айтат элем да, бир саясий очкосун топтоп алуу көздөгөн ушундай бир иш аракеттерин баштады да. Эми мен дагы айтып кетем, мына кечээ эле ошол эле саясатчылар чыкты. Эми саясатчылардын көбүнесе алар деле мындай анча мынча юрист болуп калат. Алар деле конституциянын баш мыйзам, азыркы мыйзамдардын баарын билет. Эми мисалы ошол эле президенттин азыр бирдекени талап кылуу азыр саясий конституцияда жактан караганда эрте. Анткени мыйзам боюнча караганда мына азыркы баш мыйзам президентке эч кандай мындай укуктарды бербейт экен полномочия. Эми азыр талап кылганда эгертең мейли алардын сөзүн аткарам деп туруп ошол бир указдарын же тигилерин чыгарып койсо, анда бул азыркы конституцияны бускандык болуп калат. Анда бул мындай айтканда уже антиконституционный бир действие болуп калат да. Алар балким ушуга президент азыр подталкивает да, мындай айтканда азыр түртүп атат балким. Мен ошондой азыр түшүнүп атам да. Анан биз азыр президенттен толук ошол булардын жана требовать эткенди сыгында качан требовать эте аласыз? Азыр конституционный реформа референдум буюрса болгондо, эми апрелде болобу, мартта болобу же майда болобу билбейм, качан ошо болгондо, анан барып ошо требовать эте алса, бул бир. Экинчисинен, мисалы соттордун чечиминин кечээ жакында мисалы айтышпадыбы, баланчаны отургузгула, тигинчени отургузгула деп туруп, эми бул кечээси бул соттун чечими. Бул сот бул өзүнчө бийлик бутагы. Бизде 3 бутак бар эмеспи? Ошонун бир өзү сот. Президент эмес азыр. Президент бул институт. Бул азыркы учурда бул мындай айтканда бир должностное лицо. Аны президенттен требовать эте албайбыз, аны өкмөттөн требовать эте албайбыз. Аны жадагы азыркы мына биз азыр парламентский конституцияда жашап атабыз, даже парламенттен требовать эте албайбыз. Биз аны тек гана соттон, эми аны соттон требовать этиш керек. Ошол мыйзамдуулукпу, адилеттүүлүкпү азыркы конституция соттон требовать этиш керек. Анан кечээ жакынкы ошол митингдер жанагы кээ бир биздин саясатчыларыбыз жана видео кайруулар кылып туруп жанагындай атака чабуулдар кылып атпайбы? Ошол биздин эми көбүнесе эми түшүнүп атам, ошо президентке чабуул кылып атышат. Эми кечиресиздер, бул соттун азыр конституция боюнча соттун ыйгарым укуктары, президент бирөөнү камап же бирөөгө иш козгоп, бул президентке абсолютно андай жок. Азыркы даже могу биз иштеп чыккан конституцияда да андай укуктар жок президентте. Президент камалбайт, иш козголбайт, отургуза албайт. Жада калса жанагындай буйрук приказдарды бере албайт. Ал толугу менен прокуратура деген бар, бизде сот органдары бар, ошолорго требование коюш керек. Эми азыр ачыгын айтыш керек, саясий оюндар болуп атат да. Саясий оюндар болуп атат, ал саясий оюндар ошо бир гана буга чейин биздин мындай айтканда бир улуттук лидер катары бир инсан чыкпады, бул Садыр Жапаров да. Ошого багытталган, мен ошондой түшүнүп атам, ошого каршы багытталган бир саясий оюндар болуп атат да. Мен азыр учурдан элиме чакырып кетет элем. Ооба, биз мындай айтканда курч элбиз, биз жалуун элбиз. Биз жалт этип бир күндө мындай балким мындай чыдамкайыбыз азыраак, бүгүн сени отургузуппун мындай давай иште, мен тигинт деп туруп биз дагы ошого мындай айтканда бир
бизде дагы кыргызба эне сайдан баары келаткандай жоокерлик менталитет бар да, биз кичине чыдабай балким ошону требовать этип атабыз. Бирок каалайбызбы каалабайсызбы, эми президент болобу, премьер-министр болобу, төрага болобу, жада калса жөнөкөй айыл өкмөт болобу, баарыбыз мыйзам чегинде жашабыз керек, иштешибиз керек да. Азыр конституция боюнча биз президенттен требовать эте албайбыз. Ошон үчүн могу конституциялык референдумга баарыңыздар келип бериңиздер, мен чакырам. Бул эми качан болот билбейм. Азыр БШК аны каалаш керек. Ошондо добушуңуздар бериңиздер. Азыркы мына конституциялык жаңы долбоордун талкуулоосуна активдүү катышыңыздар, өзүңүздөрдүн сунуштарын бериңиздер да, анан барып туруп, анан кийин президенттен болобу, премьерден болобу, төрагадан болобу, ал азыркы боюнча премьер болбойт, ошол төрагадан болобу, анан барып требовать этелик баарыбыз. Ушу катардагы жарандарга сунушталып жаткан мына жаңы конституциянын эгер кабыл алынып калса, Кудай буйруса, катардагы жаранга эмнеси мындай негизги пайдалуу эмне алып келиши мүмкүн? Түзмө-түз жарандар влиять эте алышат. Таасир бул жана курултай системасы го. Биз курултайга ичинде багыттоочу деген пунктты бердик. Бул курултай багыттарды көрсөтө алат ар бир бийлик бутагына. Мисалы ошол эле ички тышкы саясат боюнча болобу, же экономика боюнча болобу, социалдык жана жогоруда байкем берген вопростор боюнча болсо, курултай эл өкүлдөр келип чогулуп туруп өзүнүн ошол багыттарын көрсөтө алат. Мисалы бул тармактар иш алып барыла депчи. Азыркы учурда мисалы сиз же мен жөнөкөй катарды жарандар эч кандай багыт же мындай айтканда влияние көрсөтө албайбыз. Анткени бүт партиялардын колунда. Партиялар кааласа четке калып коет, кааласа каалап коет. Кабыл алып коет да. Сиз эч кандай. А бул жерде мына курултай чогулат дагы, курултай ошол бүт жанагы бийлик бутактарына өзүнүн багыттарын көрсөтөт. Бул ошол түзмө-түз мындай айтканда элдин бийлик жүргүзө тургандай бир инструмент да. Рахмат, доктор соңуна чыгып калды. Бир суроо, конституциялык реформадан кийин ушунчалык көп сын пикир угуп келген жогорку кеңештин курамы же болбосо депутаттын өзгөрүшү мүмкүнбү? Башкача биз күткөн депутаттар келер бекен? Толугу менен өзгөрүшү мүмкүн. Себеп дегенде партиялардын мен азыркы мына жогорку кеңештеги албетте кандай болот билбейм, бирок мен ишенем, ошо 90-го биринчиси азайды, экинчисинен ошо жарымызы партийный, жарымызы жана анда-мандатный болгондо, мен ойлойм ошол наконец-то ошо олигархтар эмес, өзүнүн эл үчүн, жер үчүн күйгөн патриоттор, инсандар келет дагы, жогорку кеңештин саны дагы, сапаты дагы бир гана жогорулат. Рахмат сизге. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз таңкы бурулуштун негизги маселесинде Конституциялык кеңешменин мүчөсү, коомдук ишмер Максат Чаки менен маектештик. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул Кыргызстандагы интеллектуалдардын, окумуштуулардын, коомдук саясий ишмерлердин курамында иштеп чыккан Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору кабыл алынса, жалпы элибиздин, Кыргызстандын ичиндеги бир жакшы ийгиликтер үчүн кызмат кылат деген ишеничте болуп туралы. Сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, студияда мен кесиптешим Мирлан Айталы жана мен Талайгүл Чабдарова болдук. Ал эми уктуруунун режиссеру Чынар Асылбекова, ошондой эле Азиз Чокморов бүгүнкү уктурууну сиздерге жеткирүүдө иш алып барышты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.